Манас аэропортуна бара жаткан жолдо катталган жол кырсыктын видеосу тарады. Социалдык тармактарда Манас аэропортуна бара жаткан жолдо катталган жол кырсыктын видеосу тарады. Видеодон унаанын жолдун четине чыгып, оодарылып калганын көрүүгө болот. Видеонун автору унаа катуу ылдамдыкта бара жатканын айтат. Жаракат алган жарандын жерде жатканын да көрүүгө болот. Милиция азырынча маалымат бере элек. Булак Серепкежи. Оштун мэрини Окшош мырза элге тараган бийин кайталады. Буга чейин социалдык тармактарда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевга окшош жарандын тойдо бийлеп жаткан видеосу тараган. Кийин аталган жарандын аты Абдисалам экени белгилүү болуп, ал тойлордун биринде элге калың жайылган бийин кайталаган. Италиянын асманында 3 учак кагышты. Кырсык Пантелерия аралында пилотаждык маневр жасап жатканда болгон. Бардык Эрмач МБ Пан учактары аман-эсен конду. Учкучтардын бири бутунан жаракат алган, эч ким каза болгон эмес. Садыр Жапаров менен Камчы Экташиев Аларча паркына барышты. Кечээ 6-майда президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчы Экташиев Аларча жаратылыш паркына барышты. Аларды президенттик иш башкаруучусу Канбек Туманбаев коштоп жүргөн. Индия менен Пакистандын чек арасындагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу Тышкы иштер министрлиги маалымат таратты. Пакистан менен Индиянын чек ара аймактарында кырдаалдын курчушуна жана ракета соккуларын кошо камтыган аскердик аракеттер тууралуу кабарларга байланыштуу Тышкы иштер министрлиги жарандарга абал турукташмайынча аталган мамлекеттерге баруудан карманууну сунуштады. Пакистанда же Индияда жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына өзгөчө этияттык чараларын көрүү, жергиликтүү бийлик органдарынын көрсөтмөлөрүн так аткаруу сунушталат. Пакистан авиация органдарынын маалыматына ылайык Исламабад шаарындагы эл аралык аэропорт убактылуу бардык каттамдар үчүн жабылган. Пакистандын жарандык авиация башкармалыгы кырдаал турукташкандан кийин аба каттамдары кайра жанданарын билдирген. Өзгөчө кырдаалдар же шашылыш жагдайлар пайда болгон учурда жарандар Кыргыз Республикасынын төмөнгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө тез арада кайрылууга тийиш. Кыргыз Республикасынын Индия Республикасындагы элчилигинин ыкчам байланыш телефону +91 95 999 21 779. Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасындагы элчилигинин ыкчам байланыш телефону +92 330 37 17 771. Булак Серепкежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөк өл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Блогер Айтилек Орозбековдун кармалышы боюнча милиция маалымат берди. Чүй облусунда улуттар аралык кастыкты козутууга шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. 15 апрелде интернет тармагына карата жүргүзүлгөн мониторинг учурунда Айтилек Орозбеков аттуу YouTube каналы аркылуу улуттар аралык кастыкты козутуу фактысы таратылып жаткандыгы аныкталып, бул баракчанын кайрылуусу текшерүүгө алынып, соттук экспертизага жөнөтүлгөн. Экспертизанын жыйынтыгына ылайык жогорудагы YouTube каналда улуттар аралык кастыкты козутууну пропагандалоо белгилери камтылгандыгы тастыкталып, 330 берененин негизинде кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Айтилек Орозбеков аттуу жаран 50дөн ашык мекемени өз билемдик менен текшерүүгө алып, бир тараптуу жыйынтык чыгарып, улуттар аралык кастыкты козутуу белгилеринин негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзүп келгендиги аныкталган. Жана ал иштеринин жүрүшүндө жарандын буга чейин массалык башаламандык фактысы боюнча соттолгондугу бар экени такталган.
6 майда жогорудагы кылмыш ишинин негизинде 1995-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда окуя боюнча тергөө амалдары уланууда. Шереметьево жана Внуково аэропорттору учак кабыл алууга чектөөлөрдү алып салышты. Москванын Шереметьево жана Внуково аэропортунда учактардын учуп конушуна коюлган чектөө саат 4:07 алынганын Росавиациянын өкүлү Артем Каренко РБКга билдирген. Чектөөлөр жарандык учактардын учууларынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн киргизилген деп жазган ал. Шереметьевода алар 6 майда саат 1-де, Внуковода 18:19 киргизилген. Ушундай эле чаралар Домодедоводо да көрүлүп, Жуковскийде акыркы сутка ичинде 3 жолу, акыркы жолу саат 21:19 чектөө киргизилген. Түн башталгандан бери Москванын мэрги Сергей Собянин 2 жолу учкусуз учактардын чабуулдарынын мизин кайтарганын билдирди. Абадан коргонуу системалары борборго жакындаган 9 учкутсуз учакты атып түшүрүштү.